El деген söz, özü el деген söz Kırgızistan'ın 7 milyon adamı emes. El деген söz her bir adam üçün katlaşkan beşeli dostu el. Misалы, men sizlerdi körgөн emesmin, tanımayмын, kayakta olduğunuzu bilbeyim, үйүңүздөр kандай, kiyimingizler kандай, вообще bilbeyim da. Anan el emne deyт, Максат emne deyт деп кийинесиздерби, мени көрбөйсүздөр да, каякта жүрөм мен, Кытайда жүрөм. Жок, ошон үчүн биз эл эмне дейт деп койсу, эл деген 5 эле киши. 5 катташкан досуңуз сизге эл болуп эсептелет. Ошого сиз катташкан досуңуз бирөө ашып кетсе, эме болсо сизге таасир берет. Алар ылдыйда болсо сизге мындай жакшы комфортный болот. Ошол 5 киши сизге таасир бар эми миллионер балдар да. Ошолор да мен тренингде отурат эле. Анан студенттер отурат эле, анан кепилге таныйм, акчасы жетпейт, карызда жашагандар. Ошолордун баары ким эл катары жашайсың, баары кол көтөрөт. Анан таң калдым ошол убактачы. Тетиги миллионер дагы эл катары жашайм деп атат. Анын 5-6 рестораны бар. Анан студент дагы эл катары жашайм деп атат. Анан карызы барлар бар, акчасы жок да. Алар да эл катары жашайм деп атат. Анан мында ойлондум да. Булар эмнеге эл катары жашап атат деп. Көрсө. Мындай нерсе бар экен. 5 катташкан досу кандай болсо, ал дагы ошондой болгон үчүн эл катары деп айтат. Жанакы миллионер жигиттер отурган, мен тренингде отурган жигиттердин достору да миллионер. Ошон үчүн ал эл катары. Карызы барлардын достору да карызы бар. Студенттердин достору да студент. Анан айлыкка иштегендердин достору да айлыкка иштейт. Ошон үчүн ар кими 5 жакын досуну ойлонуп, мен эл катары жашайм деп атат.